Төрт досу менен сүйлөшкөн кызын зордуктаган. Бишкекте жигит достору менен кафеде сүйлөшкөн кызын мас кылып, ошол жерден алып чыгып, талаага алып барып зордукташкан. Кыз окуя болгон жерден качып кетүүгө аракет кылган, бирок аны кармап, кайра урушкан. 23 жаштагы жабырлануучу милицияга кайрылган. Шектүүлөрдүн 5-өө 23-24 жаштагы жарандар кармалып, УКМКга киргизилген. Бишкекте зордуктоого шектелип 5 бала кармалды. Сверлов Риптен кабарлашкандай, балдар кафелердин биринен кызды көтөрүп чыгып, унаага салып кетишкен. Бул учур камерага түшүп калган. Жабырлануучу милицияга кайрылып, балдар аны белгисиз тарапка алып барып зордуктаганын айтып, чара көрүүнү өтүнгөн. Бул факты зордуктоо менен кылмыш иши козголду. Булак Кактус KG. Ушулар жана башка кабарлар. Видеого лайк басып, каналга каттала кетиңиздер. Депутат Төлөбаев Кыргыз-Тажик чек-арасы боюнча бийлик тарыхый чечим кабыл алып жатканын айтты. Жогорку кеңештин депутаттары Балбак Төлөбаев, Аккулов Берзиев жана Саидбек Солпуев Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чек-арасын тактоо боюнча бийликтин аракетин колдош керектигин айтышты. Бул тууралуу алар парламенттин 5-марттагы жыйынында депутат Султанбай Айжигитовдун Кыргыз-Тажик чек-арасы тууралуу сөзүнөн кийин билдиришти. Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич жана жогорку кеңештин депутаттары тарыхый миссиянын алдында турабыз. Кыргыз Республикасы кызыл китебибизди алышыбыз керек. Биз азыр чек-арасы чечиле элек толук эмес өлкөбүз. Элдин тили менен айтканда, Кудай буйруса, кызыл китебибизди колубузга алабыз. Достук айылындагы Анара деген эже, бизге согуштун кереги жок. Бийликке ишенебиз, көчөбүз деп жатат, деди депутат Төлөбаев. Окуучу балдар Баңгизаттап милицияга кабарлашкан. Бул тууралуу 1-май Риптен билдиришти. Маалыматка караганда 15 февраль күнү 9, 10 жана 12 жаштагы 3 дос Сейил бактан жерди казып жаткандарды көрүп калышкан. Алар жер казгандардын кетишин күтүп, ал жерден скотч менен оролгон 2 кичинекей пакетти табышкан. Табылган нерсенин үстүн баш кийим менен жаап, милиция чакырышкан. Текшерүүдө пакеттердин ичинде Баңгизат бар экени белгилүү болгон. Муну билген 1-май райондук ички иштер башкармалыгынын башчысы Эрназар Дүйшекеев балдарга сыйлык тапшырды. 1-май Риптин басма сөз кызматы балдарга ыраазычылык баракчалары тапшырылганын белгиледи. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, чет элде мыйзамдарды сактап, документтериңизди тактап алыңыздар. Россияда каттоого туруу, регистрация, трудовой договор, метнишка, ННН, СНИЛС, ОМС, ЛМС, справка 86, айдоочулук күбөлүк, диплом, ишенимдүү жана таза, 100% кепилдик бар. Документтик иштерди кандай көйгөй жаралса, бизге кайрылыңыздар. Эң башкысы чек-арага кирди чыкты кызматыбыз бар. Толук маалымат алуу үчүн +7968 353 95 34 номерине байланышыңыз. Саян мырзага кайрылыңыздар. Муфтият Кадыр түн качан болорун айтты. Муфтият быйыл Кадыр түн 27 мартка караган түнү боло турганын билдирди. Бул түндө мусулмандар ушактан оолак болуп таң аткыча уктабайт. Эркектер мечитте, аялдар үйдө өткөргөнү жакшы экенин диний адистер айтып келет. Ошол учурда жалгыз деле тоссо эч нерсе болбойт. Быйыл ороз айы 1-мартта башталып 29 күнгө созулат. Ооз ача турган, ооз беките турган убак ар аймакта ар башка. Трамп тирешүүнү токтотуп, эки тарап менен сүйлөшүүгө мезгил келди. АКШ президенти Дональд Трамп Конгрессте сүйлөп жатып учурда болуп жаткан тирешүүгө чекит коюп, каршылашып жаткан эки тарап менен тең сүйлөшүүгө мезгил жеткенин билдирди. Ал өз сөзүндө Владимир Зеленскийден кат алганын, анда Украина тынчтык орнотуу боюнча сүйлөшүүлөрдү баштоого даяр экени айтылганы белгиленген. Трамптын айтымында Россия менен да олуттуу сүйлөшүүлөр жүргөн. Бүгүн Зеленскийден маанилүү кат алдым. Украина узак мөөнөттүү тынчтык орнотуу үчүн сүйлөшүүлөрдү эртерээк баштоого кызыктарлыгын билдирүүдө, Россиянын да жаңжалды токтотууга, тынчтыкка келүүгө каалоосу күч экенине ынатып жатам, деди Трамп Капитолийде. Эскерте кетсек, өткөн жуманын аяк ченинде сейрек кездешүүчү металлдар боюнча макулдашууга кол коюу үчүн Вашингтонго барган Владимир Зеленский Дональд Трамп менен уруша кеткен. Натыйжада келишимге кол коюлбай, Киев режиминин жетекчиси сапарынын аягына чыкпай, Ак үйдөн куру кол кетүүгө аргасыз болгон. Булак Спутник KG.
Уна уурдаган эки жигит кармалды. 2025-жылдын 22 февралында Бишкектин Токтогул көчөсүндө Audi A6 автоунаасы уурдалган. Бул факт боюнча Кыргыз Республикасынын автотранспорт каражаттарынын мыйзамсыз багытта алынышы беренеси менен кылмыш иши козголгон. Ленин районунун милиция кызматкерлери шектүүлөрдү аныкташкан. Алар 17-19 жаштагы жарандар болуп чыгышкан. Булак Сокол Медиа. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев 12 жылдык билим берүүгө өтүү боюнча кайрадан билдирүү жасады. Билим берүү негизинен ар бирибизге тиешелүү. Өлкөнүн келечегин аныктаган эң маанилүү тармак. Албетте мындай чоң өзгөрүүлөр дайыма коомдук талкууга коюлушу керек. Ар кандай пикирлер болушу дагы табигый көрүнүш. Талкуу, ачык диалог гана бизди сапаттуу чечимдерге жеткирери талашсыз. Мен буга чейин 12 жылдык билим берүүгө карата өзүмдүн тынчсыздануумду билдиргем. Ошол кайрылуумдун натыйжасында бүгүн бул маселе боюнча эксперттер, билим берүү министрлигинин жетекчилиги, окумуштуулар жана тиешелүү органдардын өкүлдөрү менен мамлекет башчыбыз Садыр Нуркожоевичтин катышуусунда атайын жыйын өтүп, кеңири пикир алышып, талкуу кылдык. Мамлекет башчысы да бул маселеге көңүл буруп, тынчсыздануусун билдирип, бардык тобокелдиктерди эске алуу менен билим берүүдөгү реформаны этаптарга бөлүү менен дыкат ишке ашыруу чечимин кабыл алды. Башкача айтканда, баштапкы ойлонуштурулган шартта эмес, акырындык менен улам кемчиликтерди жоюп, жетишпегенин толуктап отуруп, ишке ашыруу чечими кабыл алынды. Буга макул болсок болот. 12 жылдык окуу жөн гана кошумча 1 жыл эмес. Балдардын билим сапатын жогорулатуу, профилдик окууну кеңейтүү, мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу, мектеп программаларын дүйнөлүк стандарттарга ылайыкташтыруу, жогорку окуу жайлардагы кайталанма сабактарды жоюу жана өлкөбүздүн билим берүү системасын келечекке багыттоо мүмкүнчүлүгү экендиги баса белгиленди. Ошондуктан алдыга жылууну туура көрдүк. Себеби биз президентибиздин толуктап, тактап, алдыбызга койгон тапшырмаларын так жана ийгиликтүү аткарууга милдеттүүбүз деп жазды төрага. Булак Серепкин.